Биринчиден саламатсыздар урматтуу төгөрөк столдун катышуучулары. Узурпация бийлик тарабынан болду. Болуп аткан жок. Президент СДПКдан, премьер-министр СДПКдан, спикер СДПКдан дагы кандай узурпация керек? Алар узурпация жасап алганын кечээки Ысык көлдөгү өткөргөн 15-чи съездинде тастыктап коюшту. Конституциянын негизинде президент ал өз партиясынан чыгат, бир гана мамлекетке элге таандык. Жок, ошол съезде бүтүндөй СДПКдан баягы политсоветине киргенин карасаңар, бүт Алмазбек Атамбаевдин администрация президентинен. Руководитель аппараты баш болуп, премьер-министри төш болуп. Биз айтып атабыз, узурпация калып барат деп. Узурпация болду. Бул дагы тихий перевороттун өзү. Төңкөрүш болуп өттү. Биз кечиктик. Төңкөрүш 2010-жылы кандуу төңкөрүш болгон. Азыр каны жок эле. Бул бир. Экинчиси, референдумду каалагандай 2010-жылы мен 2007-жылы Борбордук шайлоо комиссиясында иштеп атканда 1.700.000 гана шайлоочу бар эле. Ал эми 2010-жылы 3 миллионго жеткизип иди. Ошол эле учурда миллиондон ашык биздин жарандар чет өлкөдө. Эмгек мигранттары. Каяктан 1.300.000 алышты. Кеп мына ушунда. Эмне кылыш керек? Элге чыгыш керек. Кургулуу столдордун, төгөрөк столдордун, пресс-конференциялардын баары тең бул жөн эле бири-бирибизди успокаивать эткен аналгин сыяктуу болуп атат да. Результат жок. Эгерде бир жериң ооруса, башың ооруп, ошончолук эмес аналгин ичсең, ал сенин диагнозуңдагы нерсени сакайтпайт. Ал убактынча сенин башыңды ооруганыңды сакайтат. Эгерде ушул жерде отурган баарыбыз патриот болсок, анда элге чыгып, бизде жок да кара жашык, КТР, ЛТР, НТ, Сентябрь, пирамида дегендер, МБТ дегендер. Анда бир эле жол элге чыгыш керек да, бөлүнүп алып туруп, область болуп, элдин арасына чыгыш керек. Экинчи сунушум Алмазбек Атамбаевга айтар элем, ушул азыркы Конституциянын долбоорун окуп койбойсузбу деп. Балким ал киши окуса, окуй, мен окубай туруп эле макулдугун берип коюпмун. Бул жерде баары тең туура эмес деген жыйынтыгын айтар. Үчүнчүсү айтат элем, урматтуу төгөрөк столдун катышуучулары, эгерде биз чынында эле Кыргызстан деген мамлекет сакталып калсын десек, эл, кыргыз эли сакталып калсын десек, кылымдарга сакталган. Анда кана мырза жигиттердин силердин ынтымагыңар. Мен 2012-жылдан бери айтып атам. Түндүктүн мыкты жигиттери ичара бирикпейсиңерби? Түштүктүн мыкты жигиттери ичара биригип туруп Кыргызстан деген өлкөнүн желегинин тегерегинде бирикпейсиңерби деп. Кайсы бир саясий күчтүн же президенттин эмес, вот именно Кыргызстан деген желектин тегерегинде желбиреген ошол бириге албайсыңарбы? Анан биз кыздар силердин артыңардан ээрчийт элек да. Мына ошондой ынтымак болбогон жерде мына ушундай болот. Дагы бир сунушум. Биз бүгүн чечимибизди кабыл алышыбыз керек, урматтуу Замир айым. Эгерде референдумга бара турган болсо, бул парламент тараш керек. Тараш керек деген. И ошону менен бирге Равшан Жээнбеков айткандай, ким кол койсо, келечекте алар жооп берет мыйзам алдында деп. Дагы бир сунуш. Альтернативный чыгаруу. Мына Феликс Кулов
иштеп атат экен азыр. Буну айтышыбыз керек, туура. Бирок 2020-жылы гана конституция өзгөртүлүш керек. Бирок альтернатива болуш керек. Азыр айтылган сөздөр туура. Конституционный совещательный бир өзүнчө комиссия түзүлүш керек. Обсуждение болуш керек. Жакшы сунуштардын берди. Чет өлкөлүк уюмдарды туура пайдаланышыбыз керек. Анан дагы бир сөздү айтыш керек. Анда Текебаевди камаш керек. Себеби 87 баланын каны менен 40 чыга элек. Ош окуясындагы мыкаачылык менен өлтүрүлгөн балдардын 40 чыга элегинде ушул референдумду 90% менен кабыл алдыртып, өткөртүп, анан 2020-жылга дери өзгөрүлбөйт деген, өзгөрүлбөйт, кечирип коюңуз, не перебивайте мысли. Өзгөрүлбөйт деп дайыма айтып, конституцияга жазып келген. Урматтуу Нурбек, дайте мне высказаться. Өзгөртүлбөйт деп айтып, ушундай кылган, бул 200-дүлүк эмес. Бул мыйзам алдында жооп бериш керек. Конституциянын атасымын деп ушунчалык көкүрөгүн каккан Текебаев эмне үчүн азыр ушул өзгөртүүгө жол берип атат? Ошон үчүн мен ушул сунушту киргизем. Бул сунуш чечимге кириш керек. Анын мандатын чакыртып алыш керек. Ошону менен бирге аны камаа жөнүндө мына ушундай резолюция алышыбыз керек. Ошондо гана мен кыйынмын деген саясатчылар элдин, мамлекеттин тагдыры менен ойнобойт.